Ош шаарында велоспорту көмүскөдө калды. Бул тууралуу 2-Борбор калаанын мэри Сарыбашев белгиледи. 6 апрель бүткүл дүйнөлүк спорт күнүнө карата Ош шаарында массалык вело жүрүш өттү. Мындай ишарага мамлекеттик кызматкерлер жана шаар тургундары катышкан. Анда катышуучулар вело жүрүштү эске албаганда башка күндөрү шаар ичинде вело жолдор жок экенин айтып даттанышты. Ал эмес 2-Борбор калаанын атка минелери өздөрү да шайтан араба менен жумушка каттай албастыгы маалым болду. Мунун себептерин акциянын жүрүшү кабарчыбыздын материалында. 6 апрель бул күнү 2-Борбор калаада башкача атмосфера. Анткени Ош шаарынын мэри шайтан арабада шуулдап келе жатты. Муну көргөн коомчулук атка минерлер ар дайым чыгымды азайтып, ушул абалда жумушка каттаса кантет деген суроолорду коюшту. А бирок бул бир күндүн урматына арналган иш-чарадагы бир көрүнүш эле. Тактап айтканда, эл аралык спорт күнүнө карата Ош шаарында массалык вело жүрүш уюштурулган. Мына бүгүнкү күндө бунун максаты дагы, биздин тилек дагы ушу келечекте бир экологияны дагы жакшы жолго коюу болуп атат. Бүгүн эмне себептен экологиябыз бузулуп атат? Мына бүт техника көбөйүп, шаарда мына көртөндүрүү иши дагы жакшы болбой атат да. Ошон үчүн биз өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын эске алып, ушу бүт велосипед көтө турган болсок, бир топ бул дагы экологияга жакшы жолун коет да. Эң негизгиси эле мына Дениз Агулут өнүккөн өлкө аттуу темада ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Бул күнү Ош шаарынын мэри эле эмес, жада калса өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү да шайтан арабада келе жаткан. Мындан улам журналисттер аталган атка минерге суроо салып кайрылды. Тагыраагы Узарбек Жылкыбаев эми шайтан арабада жумушуна каттап калабы? Мен эми ага эч кандай каршылык жок, туура эле карайм. Бирок биз баягы Европа өлкөлөрүн көргөндө мына ал жерде ушундай эзем, ал жерде климат башкачараак да. Бизде да барып жүрөбүз. Бизде кичине чаң, мисалы, эртең менен тээп келгенде тердейт бизде обязательно. Анан көйнөгү кир болуп, чаң болуп отурса, ал дагы өзүнчө бир эме да. Анан же кабинеттерибизде душ жок болсо мындай айткандачы. А Европада баягы деңизге жакын болуп, влажный климатта чаң жок такыр. Ошон үчүн көчөлөрдө таза бут кийимдер менен үйгө чейин кирип келаткан, ошондон да алардыкачы. Анан биз өзүбүздүн спецификаны карашыбыз керек да, баягы жумушка келгенде эми пиар катары карап, андан көрө жумуштан кийин өзүнүн ден соолугу үчүн баягы тээп турса өтө жакшы. Ал эми вело сүйүүчүлөр 8 чакырым жерге чейин шаарды айланып сапар карытышты. Анда катышуучулар мындай массалык иш-чаралар уюштуруу күнүндө гана көчөдө шайтан араба менен жүрүүгө болсо, башка күндөрү шаардагы жолдордо мүмкүнчүлүк жок дешет. Негизинен велосипед жолу жок. Бул аябай бизге мындай жакшы эмес деп ойлойм. А негизинен шаарда жумушка барып келүү велосипедчен болсо аябай жакшы болмок. А биз бирок ошондой велосипед менен жүрөбүз. Эми Ош шаарында чекелерде жүрсө болот, бирок жол мүмкүнчүлүк бербейт да, көп эле жаман жолдорчу. Ошон үчүн жакшы жол салса, баягы мэр айтып атат, аба неме, бардык немелерде жакшы болот, түтүндөр жок, эң жакшы болот. Эки белек, атыңар ким? Молодец, сенки. Молодец. Сонун белек, футболка. Сен кучакташкан боюнча мастер спорт болуп калдыңар, молодцы. Ал эми аталган вело жүрүш буга чейин да 4 жыл мурун өткөрүлгөн. Көрсө Ош калаасында бул спортту сүйгөндөр, сүрөгөндөр көп экен. Бул көрүнүш Ош шаарынын вело жүргүнчүлөр үчүн шарт түзүп берүү чакырыгын таштагандай. Эскертсек, эл аралык спорт күнүнө карата Ош шаарындагы массалык вело жүрүшкө 2000ге жакын адам катышты. Бактыгүл Мираделова, Адлет Нишанбаев, Нур Ньюс.